Саламатсыңарбы кичинекей досторум. Силер менен эфир аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Коңгуроо кагылды. Мектепке шашабыз. Билимдин эшигин кенен ачабыз. Келгиле балдар, көңүлдүү сабагыбызды баштайбыз. Эмне, кантип, эмне үчүн мугалимден сурайбыз. Достор, силер экрандан эмнелерди көрүп турасыңар? Туура айтасыңар. Жашыл тегерек, кызыл тегерек, көк тегерек. Келгиле эми, бул тегеректердин үйлөрүн таап береличи. Кандай ойлойсуңар? Кайсыл тегерекче кайсыл үйгө жайгашат? Ооба, жашыл тегерекче сол жактагы үйгө, ал эми көк тегерекче оң жагыбыздагы үйгө, ал эми кызыл тегерекче ортодогу кызыл чатырчасы бар үйгө жайгашат. А эмне үчүн бул тегерекчилер ушул үйгө жайгашты? Кантип, эмнеге жайгашканын кийинки сүрөттөрдү карайлык. Эмнени көрүп турасыңар балдар? Туура айтасыңар, балык. Айтабыз, балык. Б. Бул жумшак үнсүз, жашыл түс менен белгиленди. Пил. Кана, силерди айткылачы чогуу. Пил. Пил. П. Бул көк түс менен белгиленди. Анткени балдар, бул каткалаң үнсүз табыш. Тарак. Кана айтабыз? Тарак. Т. Бул каткалаң үнсүз табыш. Дарак. Дарак. Д. Жашыл түс менен белгиленип, бул жумшак үнсүз болду. Гүл. Бул жашыл түс менен белгиленип, балдар, жумшак үнсүз экен. Күн. К. Бул каткалаң үнсүз. Анткени өзүңөр көрүп тургандай, көк тегерекче менен белгиленди. Жоолук. Ж. Бул жумшак айтылып, жумшак үнсүз табыш. Жашыл түс менен белгиленди. Шар. Ш. Бул каткалаң үнсүз. Анткени көк түс менен белгиленип турат, балдар. Саат. С. Көк тегерекче менен белгиленип, каткалаң үнсүз экен. Зым. З. Бул жашыл түс менен белгиленип, жумшак үнсүз табыш болду. Вагон. Жашыл тегерекче менен белгиленип, жумшак үнсүз экен. Фартук. Ф. Көк тегерекче менен белгиленип, өзүңөр көрүп тургандай эле каткалаң үнсүз болду. Балдар, азыр биз силер айткан сөздөрдүн баштамгаларын мен экранга чыгардым. Келгиле эми бул табыштардын түгөйлөрүн таап береличи. Б. П. Г. К. З. С. Ж. Ш. В. Ф. Д. Т. Балдар, булар жашыл түс менен белгиленип жумшак, көк түс менен белгиленип каткалаң үнсүздөр аталышты. Балдар, силер экрандан жашыл чатырчалуу жана көк чатырчалуу үйдү көрүп турасыңар. Ал эми алардын алдында ар кандай тамгалар турат. Ал тамгалардын, балдар, үйүн таап беришибиз керек. Келгиле эми көк чатырчалуу үйгө каткалаң үнсүздөрдү, жашыл чатырчалуу үйгө жумшак үнсүздөрдү жайгаштырабыз. Т. П. К. С. Ш. Эми жашыл чатырчалуу үйгө жумшак үнсүздөрдү жайгаштыралы. Б. З. Д. В. Г. Балдар, силер экрандан эмнени көрүп турасыңар? Ооба,
үйлөрдө жана пилди көрүп турасыңар. Ал эми көк тегерекче кандай тыгышты белгиленет элек? Көк түстөгү тегерекче менен. Туура ойлондуңар, каткалаң үнсүздү. Ал эми кызыл түстөгү тегерекче мененчи? Азаматсыңар, үндүү тыгышты. Ал эми жашыл түстөгү тегерекче менен? Ооба, албетте, жумшак үнсүз тыгышты белгилейбиз. Анда эмесе келгиле балдар, пил деген сөзгө тыгыштык талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Пил. П. Каткалаң үнсүз. И. Үндүү тыгыш. Ал эми Л. Жумшак үнсүз тыгыш. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз түстүү кагаздар менен тегерекчелерди кесип алабыз. Бул тегерекчелер силерге кийинки сабактарыбызда тыгыштык талдоо жүргүзгөндө абдан керектелет деп ойлойм. Бизге жашыл, кызыл жана көк түстөгү кагаздар керектелет. Ошондой эле биз учтуу эмес кайчыны колдонобуз. Ал эми тегеректи чийип алыш үчүн ар кандай тегерек формадагы буюмдарды алсаңар болот. Мисалы, мен скотчту жана стаканды даярдап койдум. Баарыбыз түстүү кагазыбызды алабыз, стаканды коебуз балдар. Анан калем сапты кармап, бастырып чийебиз. Кана силер дагы мен менен чогуу иштегиле балдары. Апаларыңарга көрсөтөсүңөр. Эмки сабагыбызда биз тегерекчилерди сабакта сөзсүз колдонобуз. Мен тегерекчи чийип алдым. Силер чийдиңерби балдар? Эми бул тегерекчени биз кайчы менен тегерете кыркып чыгабыз. Силер тегерекчелерди математика сабагында билесиңер, кырккансыңар, таанышкансыңар, геометриялык фигураларды тааныйсыңар. Мынакей балдар, мен жашыл тегерекчени кыркып алдым. Эми кайсы тегерекчени кыркабыз балдар? Эми балдар, кайрадан стаканды алабыз, кызыл түстөгү тегерекчебизди кесебиз. Биринчи биз ал үчүн тегеректи бастырып чийип алабыз. Чийдиңерби балдар? Азаматсыңар. Анда келгиле, кыркалыгы кайсы түстөгү тегерекчени кыркып атабыз балдар? Ооба, кызыл түстөгү. Кандай тыгышты белгилейт элек кызыл түстөгү тегерекче менен? Туура айтасыңар, үндүү тыгыштарды белгилейбиз. Мынакей балдар, мен кызыл түстөгү тегерекчени кыркып алдым. Бул үндүү тыгыштарды белгилейбиз бул тегерекче менен. Эми көк тегерекчебизди мен силерге кыркып даярдап койгом. Силер дагы кыркып апаларыңарга көрсөткүлө. Эмки сабагыбызда биз тыгыштык талдоо жүргүзгөндө мен силерден сурайм, балдар, келгиле тегерекчелерибизди алалычы, сөздөргө тыгыштык талдоо жүргүзөлү дегенде сөзсүз түрдө тегерекчелерди алып колдоносуңар. Эми балдар, келгиле биз азыр силер менен тегерекчелерибиздин жардамы менен бак деген сөзгө тыгыштык талдоо жүргүзөлүк. Бак, Б. Кандай тыгыш балдар? Жумшак үнсүз тыгыш. Анда эмесе жашыл түстөгү тегерекчеңерди көтөргүлө. Көтөрдүңөр балдар? Азаматсыңар. А тыгышы кандай тыгыш балдар? Үндүү тыгыш. Ал кандай түстө белгиленет? Туура айтасыңар. Кызыл түстөгү тегерекчеңерди көтөрөбүз. Үчүнчү тыгышыбыз К тыгыш. Кана айткылачы? К. Ооба, бул каткалаң үнсүз тыгыш. Аны биз көк түстөгү тегерекче менен белгилейбиз. Анда көк түстөгү тегерекчеңерди мага көрсөткүлө. Азаматсыңар. Биз бак деген сөзгө тыгыштык талдоо жүргүздүк. Балдар, бүгүн биз силер менен жумшак жана каткалаң үнсүз тыгыштар жөнүндө сүйлөштүк. Алган маалыматыңар пайдалуу болот деп ишенем. Саламатта калгыла.